2023-жылдын 14-май күнү кечки саат 20:30 чамасында Төрткүл суу сактагычында 2 жарандын сууга чөккөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Куткаруучулардын айтымында балык уулоо максатында келген жарандар колдонгон кайык сапатсыз болгондуктан суу кирип кетип чөгүп кетишкен. 14-май күнү Баткен районунун Төрткүл суу сактагычына болжол менен 15-20 жаштагы жарандардын көлгө чөккөндүгү тууралуу маалымат келип түшкөн. Анын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын 3-өзүнчө изилдөө куткаруу отрядынан 16 куткаруучу тартылган. 2023-жылдын 15-май күнү 8:30 чамасында бир жарандын жансыз денесин алып чыгып, туугандарына өткөрүп бергенбиз. Окуя болгон учурдан баштап атайын издөө куткаруу отрядынан куткаруучулар тартылып, учурда экинчи жаранды издөө иштери жүрүүдө. Мындан улам адистер уруксат берилбеген жерлерге сууга түшүүгө болбоорун айтышат. Анткени айрым кокустуктардан улам өлүмгө дуушар болушу толук мүмкүн экенин эскертишет. Баткен шаарынын Төрткүл суу сактагычы бир гана суу сактоо үчүн гана колдонууга тийиштүү. Элдерди бул жерге сууга түшүүнү сунуштабайм. Эгерде сууга түшүп эч ким жок, куткаруучусуз жерге түшүп чөгүп кетсе, ушундай азыркындай кырдаалдарга алып келерин эскертип кетем. Бул кароосуз калган балдардын акыбети жакшылыкка алып барбашын дагы бир сыйра эскертем. Байланышта. Издөө боюнча, иштер боюнча маалымат барбы? Маалымат суу астында суучулук кызматын өтөп атат. 8 метр чукурлукта. Кабыл. Сууга чөгө баштаганда өзүн өзү сактап калуу менен кескин кыймыл жасабоо керек. Анткени суу оозго, өпкөгө тез толуп, буттун тарамыштары түйүлүп калат. Терең дем алып, абаны өпкөдө 30 секундтай кармоого аракет кылса натыйжалуу болот. Айрым учурда сууга чөккөн жаранга туура эмес жардам көрсөтүү менен сактап калууга мүмкүн болбой калган учурлар катталат. Чөгүп аткан адам өзү шок абалда болгондугуна байланыштуу. Чөгүп атканда сизди да куткарганы барганда сизди да кошо тартып кетиштиги толук ыктымал. Ошондуктан өзүңүздү да алдырбай, ал чөгүп аткан адамды коркутпай эле артынан эле барып, колунан болушунча колунан кирип, төш жагынан кармайсыздагын аны көтөрүп, жээкке карап сүзгөнү аракеттенүүңүздү сунуштайм. Белгилей кетсек, сууга чөгүү учурлары өзгөчө жай мезгилинде көп катталат. Айрыкча жаш балдар арасында мындай учурлар арбын болууда. Баткен облусунун аймагында жыл башынан бери сууга чөгүү фактысы алгачкы ирет катталып жатат. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды, анын ичинде жаш өспүрүмдөрдү көзөмөлгө алып, коопсуздукту сактоого чакырат. Кундуз Жоробекова, Абдыламит Абдуманнап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.